Ал эми азыр биздин студиябыздын кадырлуу мейманы. Түштүк Кореядан келген Good Partners Co инвестициялык консалтинг компаниясынын төрайымы Ким Инжа, ошондой эле анын котормочусу Абылкасым уулу Нурсултан болмокчу. Саламатсыздарбы? Алыстан тарытып күнөстүү Кыргызстанга келгениңиздерге жана ошондой эле биздин 5-каналга келгениңиздерге убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Киргизстане ошого шеканыр нануу жашасо камса. Өз сөзүңүздө Кыргызстандын климаты, ошондой эле меймандос эли жаккандыгын, бир убакыт кандайдыр бир инвестициялык климат түзүлсө, көптөгөн долбоорлорду ишке ашырууну белгиледиңиз. Эми ошо Кыргызстанга кандай инвестиция тартса болот? Киргизстане отон тужарыл 해주실수 있는 질문. 공항, 지하철, Кыргызстанга аэропорт 도로, инвестициялар тартса болот. 터널, жол боюнча, 철도, 잠시만요. железный жол боюнча, темир жол боюнча, метро, 메디컬 센터, медицинский центр, 호스피탈, больница, 수력 발전소, ГЭС, 그다음에 주택, үйлөр боюнча курулуу, 문화 콘텐츠. и культура. Ушул жаатта салым кошууга мүмкүн, Ико десе тужарыл 할 수 있죠. Ооба. Эми сиздин баягы дүйнөлүк аренада ишкерлик жаатында тажрыйбасы көп экен, Кореядан келген коноктун. Анан кийин ушу Сингапур, Малайзия жана Дубай сыяктуу өлкөлөргө да инвестиция салыптыр. Ошондо инвестицияны Кыргызстанга тартып келиш үчүн кандай шарттар түзүлүш керек? Бул киши инвестицияны өзү лично кылбайт. Бул киши проект финансированияны Кыргызстанга тартып келип алат. Бизде кандай шарттар түзүлүш керек ошону бизге алып келиш үчүн? Манеге Кыргызстаны project financing терго ошунда башымен Кыргызстан에서 뭘 해주셔야 될지. 다른 나라처럼 우선 세금, 토지세, 재산세, 교통세 이런 거를 5년 동안 받지 말아야 되고 제일 중요한 거는 행정, 허가 부분 이거를 빨리 해줘야 된다. Башка мамлекеттерде эле налогтордон бошотуш керек, биринчиден инвестордон. Экинчиден 5 жылдын ичинде көп нерсе, например, жер арендага бекер берилиш керек. 5 жылга ошондой эмелерди условияларды түзүп берсе жакшы шарттар керек. Ушундай айтсаңыз, Кыргызстан менен узак мөөнөттүү долбоор түзүү үчүн алдыда кандай кадамдар жасалыш керек эң биринчиден? Кыргызстанга теге 올해 동안 일을 할 수 있기 위해서 어떠한 일을 해야 될지, 어디 프로젝트에 투자를 하셔야 돼요? 우선 제일 먼저 외국인이 키르기즈스탄을 방문하는 게 공항인데 에어포트. Эң биринчиден чет мамлекет элдери Кыргызстанга келерде аэропортко келишет. 에어포트부터 Аэропорттон башташ керек да, эң биринчиден. Демек, элдин жүзү аэропорттон баягы ошол жактан башталат эмеспи? Ошол жактан башташ керек. Эми дагы бир суроо, ушу айымдын же болбосо сиздин компаниянын баягы курулуш жаатына көбүрөөк басым жасап ошол жака инвестиция тартканга аракет кылат экен. Эмне себептен ушу курулуш жаатын тандап калышкан? 되게 건설적으로 되게 집중을 많이 하시는데 그 건설 쪽에 왜 특히 그런 집중을 하실지. 20년 동안 그 일을 해왔으니까 여러 나라 다녀가면. 20 жылдан бери в основном курулуш боюнча иштедим. Көп мамлекеттерди посещать эттим. Ошол себептен курулушка аябай билип калган. Иш алып барган жактан. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Маегиңиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябыздын коногу Түштүк Кореядан келген Good Partners Co инвестициялык консалтинг компаниясынын төрайымы Ким Инжа болду.